Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстан УКМК жетекчиси Саймумин Ятимовдун сүйлөшүүлөрү аяктады. Жолугушуу 29 январда эртең мененки саат 10:00 башталып, түшкү саат 14:00 чейин уланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Анын айтымында, мекеме билдиргенде бүгүн эч кандай документке кол коюлган жок, бирок Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия эми туруктуу түрдө иштей турган болду. Эң негизгиси демаркация жана демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын иши мындан 2 ай мурда токтоп калгандыктан анын ишин жандандыруу чечими кабыл алынды. Биз бул комиссиянын ишинин протоколдорун жана чечимдеринин негизинде мамлекетибиздин кызыкчылыгында жүргүзүлсүн деп чечтик. Бүгүн эч кандай документке кол койбосок да сөзүбүз, кол алышыбыз аткарылат деп ишенем, дейт Ташиев. Тажикстандын УКМК башчысы Саймумин Ятимов Кыргыз-Тажик чек арасын аныктоодо мурда кол коюлган документтердин негизинде иш алып баруу маанилүү экенин айтты. 29 январга карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында кырдаал турукту. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы билдирди. 28 январда болгон эки тараптык делегациянын жолугушуусунун жыйынтыгы менен бүгүн Кыргызстан жана Тажикстандын биргелешкен комиссиясынын жумуш алып барышы пландаштырылган. Кыргыз тарап чек арага алып келинген кошумча күч каражаттарын мурда жайгашкан жайын алып чыгарып кетти. Чек ара тараптары штаттык режимде кызмат өтөп жатат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп, башка күч түзүмдөр менен биргеликте коомдук абалды көзөмөлдөөдө. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Баткен жана Соги облустук ички иштер органдарынын кызматкерлери Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагында Арка 1, Арка 2, Достук, Жаштык айылдарында, Максат айылында, Садак, Кулуңду айылдары менен Гафуров районунун айылдарында чектешкен аймактарда биргелешкен кайгуулдарды уюштурууда. Ошондой эле Аксай, Таштумшук, Орто Боз, Көктерек, Төкташ, Самаркандек, Кызыл Бел, Достук, Карабак, Аксай, Ворух, Бакай аймактарында тосмо постторду коюп, жашоочуларга түшүндүрүү ишчаралары жүргүзүлүүдө. Жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүнүн кызматкерлери атайын түзүлгөн багыттар менен күнү-түнү кайгуу жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда облустун Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаал туруктуу, түн тынч өтүп, терс көрүнүштөр катталган жок. Биз азыр Баткен облустук биргелешкен ооруканасында турабыз. Бул жерде кечээки Кыргыз-Тажик чек арасынан жаңжалдан жабыркаган 13 аскер кызматчысы жатат. Аларга тажик тараптан аткыланган снаряддардын учкундары теген айтылууда. Алардын арасынан бирөөнүн абалы оор болуп, көзүнө теген снаряддын учкуну. Ал бишкекке которулары айтылууда. 29 январга карата чек арадагы тажик тараптан аткылоосунан улам жабыркаган аскер кызматкерлеринин саны 13-кө жетти. Өмүр сакчылары алардын абалын орто деп билдирүүдө. Ал эми тажик тараптан 10 адам жабыркап, 2 көз жумганын басылмалары жазууда. Ошол күнү 10 тез жардам бригадасы иш алып барды. Дарыгерлер тобу өзүңөр билесиз, 4 көчө жабылган учурда ал жака тез жардам кызматы өтө кыйын. Ошондуктан биз Лейлек жалпы дарыгер практика борборунан 2 тез жардам унасы, ошондой эле Самаркандек жалпы дарыгер практикалык борборунан 2 тез жардам унасы болуп, арткы көчөдө ошо медициналык жардамды байкалбаш үчүн ошол жерде кылганбыз. Бизде эки тарапта деле медициналык кызмат толук кандуу көрсөтүлүп турду да. Ал эми областтык бийлик медицина борборунда, ошол областтык ооруканада дары-дармектер, дарыгерлердин жетиштиги байкалган жок, тийиштүү деңгээлде иш алып барат. Баткенде чек арадагы кырдаалдан улам 11 миңден ашуун тургун эвакуацияланган. 10.410 коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылган. Азыркы учурда абал тынчыганына байланыштуу жарандар кайра үйлөрүнө кетип жатышат. Биз азыр Баткен шаарындагы мектептердин биринде турабыз. Бул ойноп жаткан балдар ошол чек арага чектеш айылдар, Миңбулак, Аксай, Көкташ айылдарынын тургундары бул жака келип жайгашкан. Алар ушул Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыкканда, негизинен аялдар, балдар бул жака келип, эркектер ошол жерде чек арага чеп болуп калган. Азыр абал тынчыганына байланыштуу акыркы менен кетип жатышат. Бул жолду 100дөй адам калган. Айла жок барыш керек. Эмне кылат? Ал жакта малыбыз турат. 2 күндөн бери эчтеке жеген жок. Турат. Үйлөр ачык бойдон калган. Ким эмнени алып кетти билбейбиз. Биз ушу кошуналарды баарын ошол жака жеткизейин деп алып келдим да. Түнгү саат объездный жол менен 3 саат жүрдүм. Эми барсак биз үчүн кооптуу болуп атат да. Биз бул эмени билген жокпуз. Кокус эле болуп кетти. Баардыгы кечки тамакка отурганбыз. Отурган жерде октор атылды эле, эшикке чыгып бардыбыз. Жайылган тамактары, дастуркандары ошо ойдон калды да, биз кайтып жолго чыгып, жол машиналары менен эле келдик. Чек арага чеп болгон айыл тургундарын тажик тараптан улам жасаган баскынчы аракети чейралтты. Алдын ала даяр турууга үйрөттү. 27 январда чыккан жаңжалда жергиликтүүлөр уюшуп, ыкчам түрдө аял жана балдарды өздөрү коопсуз жайга алып чыгышкан. Эркектери чек араны коргоп калган.
Dangdum dediler, bizden kaç kölüyoruz da. Yine milap çıkıyordu da. Enең ыйлады. Сен алып анан бияка келдиңер бе? Кыргызстан менен Тажикстандын биргелешкен комиссиясы ишин баштаары айтылууда. Алар чегирачынын келип чыгуу себептерин иликтешет. Эске салсак, буга чейин эки тарап чегирага тартылган күчтөрдү алып кетүү жана чырдын себептерин бирге иликтөө тууралуу макулдашышкан. Учурда Баткенде абал туруктуу. 27 январь күнү тополоңдо биз бүт күч структуралары дагы ушул жердеги жергиликтүү бийликтер дагы туура иштеп, Кудай сактады. Албетте бизде оор жаракат алгандар дагы кат алган жок. Жеңил жаракаттар менен жоготуунун аз менен биз чыктык. Мамлекеттин укук коргоо органдарынын, прокуратуранын жанагы следственный башкармалар иштеп жатат. Азыр ошол жердеги чыр-чатактын эмне себептен чыкты, ким тараптан чыкты, ошонун баарын азыр тактоодо следственный группа иштеп жатат. Эске салсак, 27 январда Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундар жолду булган. Анын артынан тажик тараптан ок атылып, натыйжада чегарадагы абал чыңалган. Кыргызстан муну тажик чегарачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5 канал, Баткен.